Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен баклажандан рулет жасайбыз. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мен менен бирге болуңуздар. Баклажанды тазалап жууп алгандан кийин керек эмес жерлерин алып салып, жука пластинка кылып туурап алабыз. Өтө жука, өтө калың да болуп кетпеш керек. Видеодогудай орточо калыңдыкта баарын тегистеп туурап алабыз. Мен бүгүн эки түрлүү жасалуу жолун көрсөтөм. Бирөөсү панировочный сухари менен жасайбыз, бирөөсүн жумуртка менен гана жасайбыз. Мынакей достор, бизде ушундай пластинкалар даяр болду. Эмки кезекте бизге 3 жумуртка, 10 панировочный сухари керек болот. Жумурткабызга бир аз туз кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Баклажанды алып, биринчи унга унатып алабыз, андан кийин жумурткага салабыз. Андан кийин панировочный сухариге унатып алып, баарын противенге тизип жыгабыз. Калгандарында дал ошондой биринчи унга, экинчи жумурткага, үчүнчү панировочный сухариге унатып алабыз. Мынакей баарын ушинтип противенге тизип алабыз. Ал эми экинчи жолу баклажаныбызды биринчи унга унатып, андан кийин жумурткага салып алабыз. Калгандарында дал ушундай жол менен баарын даярдап, противенге тизип алабыз. Мен бүгүн духовкада бышырам. Эгер сиздер кааласаңыздар, майга кууруп алсаңыздар да болот. Баарын даярдап алган соң 180 градус кызытылган духовкада 20 минутта кызарганча бышырып алабыз. Начинкасын даярдоо үчүн бизге майонез, фетакса, укроп, салат жалбырактары, помидор жана чеснок керек болот. Ортосуна салганга помидорубузду алып, видеодо көрсөтүлгөндөй керексиз жерлерин алып салып, узунчасынан туурап чыгабыз. Бул рулетти фетакса менен жасасаңыздар, салатка өзгөчө даам берет. Фетаксаны да дал ошондой узунчасынан туурап алабыз. Эми соусун даярдайбыз. Ал үчүн укропту майдалап туурап, идишибизге салып алабыз. Чеснокту теркадан өткөзөбүз. Майонезибизди кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Рулетибизди уруп баштайбыз. Баклажаныбызды алып, ичине соус жагабыз. Салат жалбырагын, бир фетакса жана бир помидорду кошуп, жакшылап уруп чыгабыз. Мынакей бизде ушундай рулет пайда болду. Кийинкилеринде дал ушундай астына соус, салат жалбырагы, помидор, фетакса кылып, рулетибиздин баарын уруп алабыз. Мынакей достор, биздин баклажандан жасалган рулеттерибиз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Менен болгондоруңуздарга чоң рахмат. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Баарыңыздарга аш болсун.